Саламатсыздарбы, ардактуу биздин телекөрүүчүлөр. Эфирде кайрадан таңкы маанай, сиздер менен Регион ТВ. Сиздер менен Адилет Токтомбетов жана ошондой эле менин кесиптешим Самара Мамбаева. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кутман барыңыздарга. Таңкы Регион таңы өз ишин баштаганда тамансыздарбы. Бизде 1 саат аралыкта саат 8-ден 9-га чейин 1 саат аралыкта биз менен бирге болсоңуздар болот. Анткени кызыктуу маектер, сиздер үчүн туура кеңештер, ошондой эле жандуу энергеткен жагымдуу чармалуу болмокчу. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Бизде бир эле сыналгыдан эмес, Instagram'дан, Facebook'тан, ошондой эле YouTube каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Ал эми кандайдыр бир суроо же кабыл тилек берем десеңиздер, экран астында WhatsApp номерлерибиз бар, ошол жакка берсеңиздер биз өз дарегин жеткизебиз. Баракелде. Анда эмесе бизде бүгүн коногубуз бар. Эл алдында ырдап, жаңыдан гана сахна кадамына таштап жаткан биздин жашнакай, татынакай, сулкайган ырчы кызыбыз келип калган. Тааныштырып өтсөңүз. Таң эрте келген кызыбыз бар, жан дүйнөсү ырга бөлүнгөн, ошондой эле көптөгөн чыгармалардын ээси. Ким деп турсаңыздар, Назгүл Талайбек. Саламатсызбы, кандайсыз? Жакшыбы, маанайыңыз жакшыбы? Жакшы. Кандай келип алдыңыз? Абдан сонун. Биз баштаганда эле ырчылыкка аттанганда баштадык, ырчылыкка аттанып калганыңыздын себеби эмнеде? Ошону айтып берсеңиз. Ырчылыкка аттанып калгандын себеби мен көбүнчө жалгыз кыз болгондуктан тайнем колунда чоңойгонмун. Ал 45 жыл маданиятта кызмат кылып, эс тарткандан баштап мени ошо сахнада нары бери сүйрөп, ошол жактын тарыхын көрүп калган турбайсызбы? Демек тайнеңиз менен чогуу өсүп, анан тайнеңиз сахнага алып келген экенсиз да? Баракелде. Алгачкы кадамдарыңыз кандай болду эле? Мен анда бийлечүмүн. Окууну бүткүчө бийледим. Көбүнчө восточный тарабына аябай кызыгам. Кудай буйруса, алдыңкы күндөрдө Кудай буйруса жаңы клип, жаңы ырлар менен иштешип атабыз. Жакында көрө аласыздар. Абдан сонун. Жаңы клип деп калдыңыз да? Аз убакыт калды деп, анан кандай ырларга басым жасайсыз? Көбүнчөсү азыркы заманбаптын сүйүүсүз ыр болуп эмеспи? Сүйүү да. Мен көбүнчө шаңдуу ырларга басым жасайм. Восточный ошо восточныйга көбүрөөк жакын болгондуктан тойлордо, концерттерде көбүнчө восточный стилде ырдайм. Демек жана чет элдин ырлары, мисалы шаңдуураак. Уйгур элдеринин ырлары, Азиз Яр деген сыяктуу. Баракелде. Шаңдуу тандаганда караганда жан дүйнөңүз ошондой тараптуу калат. Ооба. Ошо алгачкы кадам деп калдык, бийлечимин деп атасыз да? Ошол канча жашыңызда баштап бийлеп баштадыңыз? 6 жашыман баштап бийлеп баштагам. 6-дан баштап ошондо чек жок беле? Ооба. Ырчылыгыңызды кайсы жаштан баштадыңыз? Окууну бүткөндөн кийин баштадым. Демек 11-класста бүткөндөн кийин? Жок, андан кийин бир аз эс алуу болду. Чоң окуу жайда окудум. Андан кийин ыр жаатына кайрадан баягы жүрөк каалап турду да, ырдай депчи. Өнөрүңүз ичине батпай, Ооба. Туура. Жан дүйнөнү эриткен бул сезимдерди билдирген, бул ыр деп коет эмеспи? Ошо сезимди билдирип турган ырлардын кайсынысына басым жасап, кайсынысын эл алдына тартуулайын деген оюңуз бар? Себеби жанагы кичинекей кезде кыялданат эмеспизби? Могурду ырдасам кандай болот эле? Мисалы үчүн көбүнчөсү айтат, Алина Жетегенова, Ачирик Иманованын образын жараткым келет депчи. Сиздин образыңызды кандай жараткыңыз келет? Образ мен көбүнчө чыгыш бии менен өзүм бийлеп дагы ырдап дагы образ жараткым келет. Ошондо сиздики басым жасаган кыргызча эмес, бирок сиз айткандай, азыркы тил менен айтканда, Восток. Ооба. Өзүңүз да бийлегенге караганда. Ооба. Клиптин тагдырына көңүл бурсак, кандай сценарий жазылды, кандай тагдырды чалдырасыз? Жашоодон алынган. Азыр көбүнчө ажырашуу көп болуп атат, ошондуктан эми токтолуп да калдык. Ошо элдин көз карашына карата клип жаратылат да. Демек идеяда ажырашуунун сценалары болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге келген коногубуз Назгүл айым. Көптөгөн чыгармаларды бакалдык, көп чыгармалар дегенибиз бул Восток деп калдык. Азыркы жалпак тил менен айтканда, көбүбүздүн кубагыбызга сиңип калган бул Восток деп калдык. Келиңиздер, келген коногубузга биздин WhatsApp номерибиз иштеп жатат. Ошол жакка каалоо тилектер же кандайдыр бир сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Биз болсо Назгүл айымга өз дарегин жеткизебиз. Сиздердин сурооңуздарды түзмө-түз биз эфир аркылуу Назгүл айымдын өзүнө жөнөтөбүз. Андыктан сиздердин сурооңуздарды күтөбүз. Биз маегибизди уланта берели. Назгүл айым, жерлигиңиз каяк? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Мен Жалал Абад областы, Тогуз Тороо район, Казарман, Киров айылынан болом. Мынасы. Басым жасаган бардык эле ошо казармандыктар болот эмеспи? Себеби көп чыгарманын баары ошол жактан жаралат, Ошо бала чагыңыз ошол жакта өттү да? Ооба. Өзүңүз айтканыңыз тайнемдин колуна чоңойдум деп.
таңертең чет эл алып ошо маданият үйүнө алып барып ошол жактан ар бир кадамдын ырчылыктын ордундагы, суугундагы, ысыгындагы бир көрдүңүз. ооба. Ошо макул болдуңуз. Ооба. Абдан сонун. Кандайсыз, ден соолугуңуз жакшыбы дейт. Кандайсыз, ден соолугуңуздар жакшыбы? Акыркы номерлери 90 89 88 дейт. Кандайсыз, ден соолугуңуз жакшыбы деген телекөрүүчүбүздөн сизге суроо келиптир. Суроо эмес эми мындай. Учурашуу. Жакшы, рахмат, Кудайга шүгүр. Ооруган жок белеңиз? Жок. Ден соолугуңуз жакшы элеби? Абдан сонун. Ден соолук деп калдык. Көбүнчөсү азыркы басым жасаганын бул элге таанымал болуш үчүн дагы бир кандайдыр бир хейт деп коет эмеспи? Ошондой эле жаратат да. Сиз теге кандай хейт жаратсам деген ой бар. Анткени элге таанышуу үчүн азыркы эмне TikToктун заманы да. TikToктон дагы ушундай бир кандайдыр бир белгилүү болбойт деген ой санаңыз жок беле? Кесиптешим бир аз хейт деп алды. Хейт эмес. Хайп. Хайп. Хайп кармай турганга кандай мындай жакшысызбы же? Орто десем. Даярсызбы, даяр эмессизби дегеним. Даярсызбы? Баракелде. Кандай образда хайп жараткыңыз келет мисалы? Образ бирок ошону пока ойлоно элек экенмин. Ойлонгондон кийин уже Кудайым буйрса жазар атам. Ооба, Хайп жаралганда көрөсүңөр өзүңөр деп коет. Азыр учурда сиз айткандай мен туура эмес айтып алдым, кечирим сурайм. TikTok аркылуу эле көптөгөн ырчылар, көптөгөн актрисалар деген басым жасап, азыр элге таанымал болуп калды да. Анан сиз дагы бир ой келген жок беле ошондой бирдеме тарта калып, анан кийин элге таанымал, бат таанымал болой деген. Андай ой келген эмес, анткени мен кичинекей кезимден бери баягы бир волнада, бир эле калыпта жүргөндү үйрөткөн мага. Ошондуктан эми ар бир нерсенин өзүнүн убакыт сааты бар. Кудайдын буйруган күнү биз дагы чыгабыз деген үмүттөбүз. Азаматсыз. Кыргыздын татынакай эле кызы экен, бирок Кытайга окшош дейби, ушундай сактуу суроо келип айтыптыр. Мында кабыл алыш керек. Сиз мага абдан жагасыз, эжеке. Мен сизди көптөн бери көрүп жүрөм. Сизди жакшы көрөм дейт. Мына сизди жакшы көрөм дейт. Мына сүйүлөр, алгачкы сүйүлөрдү билдире башташты көргөндарыбыз. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы болсо бизде көптөгөн убак саатыбыз, мүнөттөрүбүз бар. Андыктан алыстабаңыздар дагы биздин келген кондокторго ушундай каалоо тилектер, кандайдыр бир сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Биз болсо өз дарегине жеткизмекпиз. Туура, сиздердин сурооңуздарды күтөбүз. WhatsApp номерибиз төмөнкү номерлер аркылуу бизге байланышка чыгыңыздар. Так, ооба, бизге байланышка чыкпаңыздар. Бизге болгондо WhatsApp аркылуу кат билдирүү жиберсеңиздер болот. Сизге деген көптөгөн суроолор келиптир биякта. Телени көрүп отурам дейт. Ийкемдүү, сулуу, назик айым экен. Чоң рахмат. Көбүнчөсү ушундай басым сайт эмеспи? Сулуулукка, ийкемдүүлүккө басым жасайт да, ошолордун өзүңүздө ошондой сапаттарыңыз барбы? Бардыгы эле азыр негизи биринчи сырткы келбетке басым жасашат. Албетте өнүктүрөбүз, Кудай буйрса дагы. Аракеттебиз. Телекөрүүчүсүнүн мага суроосу чакты. Сиз бир аз Кытайга окшошуп кетет экенсиз дегенчи. Ооба. Кайсы жерим Кытайга окшошуп болду экен? Азыркыларга ошоштурушу мүмкүн, себеби баарыбыз деле көзүбүз, кашыбыз бир болуп калбады. Ошондуктан да бул мүмкүн окшоштургандар. Бул чыгармачылыкка келип калдым дедиңиз кичинекей чагыңыздан баштап, бирок азыркы учурда бышып калган чагыңызда өзүңүз айтмаңыз, ысыгында көрдүм, устагында көрдүм деп, жана бул кадамга барыш үчүн дагы сизге тоскоолдуктар жараткан жокпу үй бүлө жакта? Үй бүлө жактан тоскоолдуктар жок. Апам өзү колдоп турат ар дайым. Менин үй бүлөм бардыгы чыгармачылык тарапта, эжекем бардыгы ырдашат. Кудайым берген экен таланттычы. Демек таланттуу үй бүлөдөнсүз, эмне үчүн? Азаматсыз, өнөрүңүз болсо өргө чабышыңыз керек. Алда өзүңөрүңүз. Бул үй бүлөдө өзү чыгармачылыкка басым жасап калыптыр да, анан ошонун алардын дагы ысык сугунду көрдүңүз дагы кандай болуш керек экен, кандай элге таанымал болуш керек экен. Ошонун баарын билип туруп анан ушул кадамга таштадыңыз. Туура. Мындан башка дагы кесибиңиз же кандай бир талантыңыз барбы? Таланттарым көп, албетте. Кайсы тарапта? Көбүнчө сулуулук салондо, жакынкы арада дагы окуум үстүнөн Кудайым буйруса алдыда дагы көп максаттарым бар. Азаматсыз, баракелде. Андан соң сулуулук тармакта да алып кетесиздерби? Ооба. Ошондо азыркы басым жасаганыңыз көбүнчө каш, кирпик болуп калды, ушун кайсынан? Ооба, салондо. Ошону бирде алып кетесиз. Сиз сулуулук салонуңуз барбы же кандай? Жок, азыркы учурда. Өзүңүз иштейсиз.
Бул маектин негизи түп тамыры ырчылык болчу. Ыр тарапка кетмекпиз. Анан кесиптикке деген беле дегенди билет экенсиз, ырдаганды билет экенсиз, соолукту билет экенсиз. Кирпик кашты жасаганды билет экенсиз. Ооба, көбүнчөсү азыркы басым жасаган ошол эмеспи. Анан Кудай буюрса сиздин дагы өзгөчө бир клипиңизге ээ бололу. Буюрса. Биздин студияга бат-баттан келип туруңуз, кызыктуу маек куруп туруңуз. Сизге ыраазычылык, эми сизге эркин микрофон берели. Эркин микрофон бериңиз. Саламатсыздарбы, кымбаттуу журтум. Баарыңыздарды Регион телеканалынан көрүп атканыма абдан кубанычтамын. Сиздерге да ишиңиздерге ийгилик. Бекем ден соолук. Ай рахмат. Баракелде. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизден алыстабай туруңуздар. Бир нече мүнөттөн кийин кайра жолугушабыз. Кызыктуу маектер, кызыктуу бир коноктор келмекчи. Андыктан биздин WhatsApp номерибизди карап, сурооңуздар же кабыл тилектериңизди жазып. Ооба, эфирибизден алыстабаңыздар. Биз менен болуңуздар. Таңкы маанай.